Туугандар, Айда такси паркы Кудай кааласа өз ишмердүүлүгүн Москвада баштады. Жакшы оюнду уюштуруп баштады. Могу 1-июнда старт берилет, ага чейин чамданып кошулуп калыңыздар. Жалпы общий сумма 120 миң. Эконом комфортко башкы байгеге ким көп акча иштеген болсо бир айда 30 миң башкы байге, экинчи байге 20 миң, үчүнчү байге 10 миң. Тоже самый комфорт плюска дагы ошондой эле экен. 30 миң башкы байге, экинчи байге 20 миң, үчүнчүсүнө 10 миң. Андыктан чамданып WhatsAppка жазыңыздар. Кандай кызматтар бар дагы? Ассаламу алейкум. Дагы кызматтар ИП ачуу, ИП жабуу, бухгалтерский отчеттор, налоговый боюнча жардам бере алабыз иншаллах. Страховкалар. Таксиге эмне керек, кандай документ керек болгон болсо, ошолор боюнча кайрылсаңар болот. Ай сайын оюндар уюштурулат туугандар. Отчетун өзүм айтып көргөзүп турам. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналыбыздын катталуучулары, замандаштар, бир туугандар, мамансыздарбы? Эми туугандар, көптөн бери эле жоголгон адамдарды чыгарып атабыз, колдон келишинче. Жоголгондор чынында көп экен, мына дайынсыз жүргөндөр чынында көп экен. Москвага келип дайынсыз жокуп кетет, үй бүлөсүнө баш бербей, чалбай коюп, жазбай коюп Москвага келип, же болбосо жүрүп бияктан бирөө башка улуттарга тийип кетет. Ошондой жагдайлар чынында жаман көп экен туугандарым. Андыктан акылыбыз менен болуп, эми ошол эже карындаштарга да айтар элем, нике кыйдырып жашай бериңиздер туугандар. Нике кыйдырып, никеси жок жашоо болбой калат. Анан ошондойлор көп экен да, нике кыйдырып жашабай билем, короче, жокуп кеткен башка улуттар менен жүрүпчү, жашап анан кийин үйдөгүлөргө чалбай коет экен. Аны менен болбойт. Бүгүн мына Муматбеков Аскербек Бейшенович агабыз жок болуп атыптыр. 2020-жылдан бери жок экен агабыз. Ысык-көлдөн болот экен. 1963 жылкы экен. Ысык-көл облусунун Жетөгүз районунун Оргочор айылынын тургуну дейт. Ошо 2020-жылдын 29 августунда чыгып кеткен бойдон ооруканадан чыгып кетиптир. Ошол бойдон дайын жок болуп атыптыр. Сүрөтүн коюп койдум мына туугандар. Азыр үйдөгүлөрүнө чалып толук жагдайды билип берелик. Көргөн билгендер болсо туугандар кабарлап коюңуздар. Мен азыр номерлеримден айтамын. Если что, мен номеримден чалып байланышып койсоңуздар болот. Эч кимдин бир тууганы жоголбасын туугандарым. Ошол чыгарып жүрүп ошол эки адам чынында табылды. Бири Кыргызстанга кетти, бири точно адрес табылды, үйдөгүлөр менен сүйлөштүрүп койдум. Жакын арада ал кеткен болсо анда мен видео кылып отчет берем Кудай кааласа. Анан дагы бир эжебиз чыгарган эки, ал Түркиядан деген кишини учтары чыгып атат. Дайын чыгып баштады кыскасын айтканда. Табылып калсын. Эч кимдин бир тууган жоголбасын, бисмилла. Андай деле программа меселе биздики, эми жоголгондор көп экен, анан чыгарып бер десем эмне дейбиз, чыгарбайм дей элек. Колдон келип атканда чыгарып мындай кызмат кылып калгыла деген сөз. Мекендештер кыргыз элинин дегендей. Мен каналымда биринчи болгон болсоңуз, туугандар, каналга катталып кетиңиздер. Кандайсыз эже, ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, өзүңүздөр кандайсыздар? Жакшы эже, мындай тыныч жерге отуруп алсаңыз жакшы болот. Ошо тиги мен дагы ошо кафеде жүргөм да. Анан ошо момент болуп калды. Эже, бизди 100 миң деген, 150 миң деген биздин мекендештер көрүп атат эже. Кандай болуп жок болуп кетти? Не болду? Акыл тунугадан биле толук маалымат айтып беребиз. Сиз кимиси болосуз? Мен жолдошум. Саламдашып айта бериңиз эже, болгон жагдайды. Айта берейин да. Айта бериңиз. Мен жолдошум 1963 жылы туулган, 31 январда. Мамбетов Аскербек Бейшенович 1920 жылы көктөбө учурунда август айында больницага жаткырган. 28 күнү августта жаткырсам, 29 күнү 4 жарымда чыгып кетти. Больницадан чыгып кетти, ошол ойдон дайынсыз жок. Издеп таппадык. Эже, кайсыл больницадан чыгып кетип жок болду? Бишкекке келип жок болду, же каяктан? Бизди ошо Ысык-Көл областы Жетөгүз району, ошо биздин Жетөгүз районундагы борбордук ооруканадан жоголуп кетти. Акыл эси тунук эле адам биле өзү негизи кандай эле эже? Акыл эси тунук жакшы болчу. Болгон эле ошо кичине эле бир аз унучак атак нормалдуу болчу, эч кандай мындай эмеси жок болчу.
Милицияга кабар бердиңерби, издөө салдыңарбы, кандай болду эже ошол боюнча? Милицияга кабар бердик, өзүбүз издедик, аябай издедик. Болгондо айлам кетип, Кудайга да күнөөкөр болуп, көз ачыктарга да бардым. Такыр айла болбой атат да. Азыр деле издөө салып, видеолорго жиберип, интернеттерге салып атабыз, бирок такыр айла жок болуп атат. Табылып калсын деген бир жакшы эле үмүт кылабыз, Кудай кааласа. Ошол Кыргызстандан эле чыгып калат экен анда, Кудай кааласа, көргөн билгендер болсо кабарлайттыр. Номериңизди айтып кетесизби же WhatsApp номериңизди? Кандай? WhatsApp номериңизди айтып кетесизби? Элдерге көргөн билгендер болсо. Номерим 0772 109034 WhatsApp номерим. Мындай номерим бар, ошка 0708 53 0077. Мегаком бар 0555 144 877. Эки номер боло берет эже. Бала чакасы полный издеп күтүп атышат азыр. Үй бүлөңүздөр менен күтүп атасыздар. Күтүп атабыз, күнү-түнү күтүп атабыз. Табылып калсын эже, табылып калсын. Үзүлбөгөн үмүт деп. Ооба эже, табылып калсын. Кудай кааласа ошол чыгарып жүрөбүз. Колдон келишинче бир экөөсү табылды, бирөөсү учуп чыгып атат Түркияда деп. Көргөн билгендер көп экен, биздикилер мындай нерсеге көңүл кош карашпай, аркы берки группаларга таратышып, мен көрдүм эле, мен бул жерде бирге иштегенмин, бирөөгө окшойт экен деп эле жакшы күмөн менен эле табылып атат. Мейлиңиз эже, тынч болуңуз. Кудай кааласа жакшы кабарлар менен байланышка чыгайын мен. Кудай кааласа. Мейлиңиз эже. Колдон келишинче эл жур Кыргыз элинен айланса болот эже. Элдин айланса болот. Мейлиңиз. Болуп тур. Туугандар, мына ушундай жагдай биякта дагы. Тынччылык, аманчылыкта келерки эфирлерден көрүшкөнчө аманда туруңуздар. Биздин каналда биринчи болсоңуздар, каналга катталыңыздар. Жолугондорду колдон келишинче группадан группага таратып, лайк басып, жакшы сөздөрүбүздү гана жазалык. Үйдүн эми чоң эле аксакал экен да. Жакшы болуп тур. Анан кирди чыкты болуп калса, ошол чет жерде көп жүрөбүз. Сүйүн агама кайрылыңыздар, Дакан сайты алып келишет. Келгенден кийин 3 айга коюп берет. Чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип беришет. 24 саат бою кызматта тургандар. Кыргызбай элдин кызматында боло бермекчи. Рахмат.